Рахмат. Бұл жерде бұлардың қылып атқан іштері өкіметтің саясатын алқағында қылып ататтарды. Азыр негізгі ошол саясаты бюджетті толтыру. Анан резервтерді тапқылады бүт поручение кеткен туралы. Жошындай. Анан ошон резервтерін ар бир эмеде тармакта издеп ататтар. Анан бұлардың башка резерві қандай эле, только штрафты көбөйтүүдө. Анан бұл жерде андай саясат жүргүзүш керек. Но бирок бул баардыгы системдүү болуш керек. Системдүү иш жок да. Мамлекеттин деңгээлде, өкмөттүн деңгээлде системдүү иш жок. Силер баардык эмерди алдыда турган проблемаларды действительно могу эмеде башаламандык бар. Жана силер айтып аткан убойный жагынан дагы ошо эт өндүрүү тармагында башаламандык бар. Аны чечиш керек. Бирок силер ошону туура чечишти, системдүү чечиштин ордуна просто бүт бар проблеманын бардыгыны ошол эле дыйкандын, анан кийин бизнестин мойнуна жүктөп атасыңар да. Бүт тармактарда ошондой. Мисалы ошол ЭТТНди дагы эле ошондой кылып атасыңар. Киргизиш керек. Бирдеке десең, учетный саясат болуш керек да, учет саясаты да болуш керек. Просто анымдай акыл менен анан азыркы учурдагы шартка ыңгайлуу кылып жасаш керек да любой нерсени. Чтобы баягы Акылбек Усенбекович өзү айткандай не навреди деген принцип менен да зыян келтирбе деген. Азыр силер бул штрафты киргизгениңер менен бүгүнкү күндө башаламандык болуп атканы менен мындан да бетер башаламандык алып келет да. Просто системдүү иш жок. Мисалы менин сунушум мындай, Амыкан Батырбекович. Иш системдүү болуш үчүн пландын негизинде болуш керек да. Булар азыр орустар айткандай добрыми намерениями усеяна дорога в ад дейт. Ошондуктан булар жакшы ниеттери менен эле мындан да бетер кыйынчылыктарды пайда кылып атат да. Бана бу жерде коллегалар бардыгы айтып келди, эмнеге алып келет ал? Эмне болорун? Бул просто элге ошого мен ойлойм, булар эгер алып келгиси келсе, мына ниет коюп атасыңар, ошол башаламан жооз деп. Анан максатыңарды коюп, ошол максатка жетиш үчүн эмнелер жазыш керек? Планыңарды түзүп алып келгиле. Анан ошол планыңарга карап туруп, ошондой экен деп туруп биз колдоп берели. Ошол планыңарга жараша, анан кийин пошаговый жанагы эмелерди бардыгын киргизгиле. Ошондон кийин туура болот. А так силер бардыгын кыйынчылыкка салып коесуңар. Бүт уже Кыргызстан экономикасына шоковый терапия кылып өлтүрдүңөр. ЭТТНдан шоковый терапия, силердин могу законуңардан шоковый терапия. Просто штрафтарды киргизип, шарттарды ортоштуп койсо, анан кийин ошону менен бизнес өзү бардыгы ошого эме кылып туруп өздөрү бүт бар проблеманы чечет деп. Проблеманын бардыгыны элдин мойнуна и бизнестин мойнуна жүктөп коюп атасыңар да. Өзүңөр системный иш кылбайсыңар вообще. Вообще системный иш жок. Вообще не чувствуется руководящей работы вообще министерств и в целом өкмөттүн эмеси жок да. Координирующий, регулирующий эмеси жок. Эмейт. Силер ошону койгондон кийин эмне кылып коюп атасыңар ошону баш? Элементарно мына берде айтып атат, кредит берип атасыңар ошо, хотя бы. Хорошо, ал эмени кылып аткандар карызга алып, эме кылып турсын, ошого жараша какой-то бир шарт түзүп бергиле да ошонун баарын жасаганга. Ошо менин сунушум ошол, пока планын алып келмейинче, бул мыйзамды жана Нурбек Карыевич айткандай, вообще эле карабай туруш керек да. Мен сизге рахмат. Айтып коеюн да, Амаканович. Бизге андай задание коюлган жок, биз ошол өзүбүздүн максатыбыз менен ошо тартипке алып келели деп атабыз. Экинчи, азыркы учурда өкмөт тарабынан каржылоо болуп атат. Ошо каржылоонун негизинде убойный цехтерди Судан Абдырашевич. Жаныбек Калканович, сөздү көбөйтпөйлү. Сиз ушундай задание коюлду деген күнүн эртесиги иштен алынасыз. Биз сиз жакшы түшүнөбүз. Сүйлөбөй эле коюңуз. Не кыласыз? Хорошо. Урматтуу депутаттар, анда бүгүнкү мыйзам боюнча экинчи окууда болчу. Азыр Нурбек Карыевичтен келип сунуш түштү. Мыйзамды
артқа кайтаруу боюнча даралатабыз. Нурбек Кариевич, ушуну артка кайтарбайлы, экинчи окуудан эле артка 6 айга барып иштеп келсин деп эле сунушту экинчи окуудан алып эле салбайлы, баары бир. Эми экөө бирдей эле, 6 айга азыр өткөрбөй койсок деле 6 айга кетет. Депутаттар каршы эмеспиз, ошончо эле. Булар ниетин уштерден эле балтага коюп эле ташка чаап салбайлы, эмне кыласыз? 6 ай, 7 ай деп жүрөсүзбү? Жасап келгенде ошончо убакыт өткөрүп. Экөө бирдей эле да. Нурбек Кариевич, сиз Анда Planını tüzüp gelsindir, Amikan Batırbekovич. Planını tüzüp gelsin, planını körüp durup, ana kino şovu jarışa. Sebebi degen men ötkönde özüңөр bilesiңер go. Teke sekirikti plan tüzüp geldi, 3 ayda aran tüzdürgömünde. Plan tüzüştü de bilbeyt de bular. Evet. Planı menen çoğu. Mına plandı tüzgöndön keyin уже buların işlegeni bilinip kaldı da ошол plandı birinci, ikinci punkt, üçüncü punkta jetken жоқ da bular. Ошону men токтоп калды, bir üçüncü punktka jetip turup. Всё. Evet. Sistemde iş yok, iş alıp barışты bilbeyt, kандай kılışты bilbeyt. Ошондуктан Teke sekiriktin ile premieri de aytып atam da. Kana ошол planыңар? Жоқ, эчтеке аткарылбай калып калды ошол бойдон. Анда урматтуу депутаттар, Нурбек Кариевичтин сунушун бул мыйзамды артка кайтаруу, анан толуктап кайрап келүү боюнча сунуш келип түшкөн. Сунушту добуш коем, добуш берип коюңуздар. Антон Батырович, планды менен, да, планы менен келсин. Кошуп, Планы менен келсин. Султанмурадович менен Нурбек Кариевичтин добуш коем, добуш берип коюңуздар. Макул, каршы, жок. Рахмат. Рахмат.